Алдыңыздарға дал ушул Ақталадан шыққан белгілі олончу Кудул Жақут Сыдықовты шақырабыз. Урматтуу тугандар, бүгүн концертти көрүп атам. Мындай сиздер мен таланттардын Ақталана колуна ыраазымын. Алыстан бери келип, баары келип сиздер маанайыңыздарды көтөрүп атканда. Бирок мен сиздерге бир аз нааразы болуп тургам. Келгенде мындай сүрөп, кыйкырып турбайсыздар. Куран окутканы келгенсип отурасыздар, баягытан бери тоо. Гүлүп, шаңданып, мындай башыңдарды сүрөп койсоңуздар, мындай гүлүктү деле сүрөйт, бир сүрөп коюңуздарчы. Ақталалыктар барсыздарбы? Бирөөздөр чыгарып турсаңыздар, көңүлдүү кылалы. О, кандайсыздар? Силер деле биздей жансыңарбы? О, эстин садагылар барсыңарбы? Буякта дагы жакшыны көрүп тура, бекер. Чакыруу берет го сиздердики. Ордуңуздар кут болсун, ордуңуздар кут болсун. Кимдикинен кийин орун ушакта экен, урматтуу достор. Орун кут болсун. Мен кубанам, дайым айтып келем, жалгыз кемпирдин колуна чоңойгон бир иштикбал элем деп. Ошол кемпир менен ушул көчөлөр таптап чоңойгон мына. Ленин 132 деген үйдө жашайт элем, Токтомбек атам үйүндө. Көбү билбейт, мен оштун кайеринен болосун деп сурап калышат. Ушул жерде чоңойгом. Апам өмүр бою ушу Ақталанын мекемелерин кайтарды. Апам да кароолчу, мен да кароолчу болчумун. Апам Ақталанын мекемелерин кайтарчы, мен апамды кайтарчымын. Эки кароолчу чогуу. Анан мен жалгыз өстүм десем көбүрөөк кызарат болуп боорор ийет, ушу байкуш жалгыз өстү деп. Мен апам мышыкты да жакшы көрчү, күчүктү да жакшы көрчү, үйгө бакчумун, айда билет канча-мынча. Ошондо мен 3-1 таган болчумун, кызарат болбоңуздар. Күчүк, мышык мен. Ушундай жакшы көрөт эле, мага берген тамактан тигилекене берип, аларга берген тамактан мага берип чоң эле чоңойдук. Жакшы да. Эмесе урматтуу туугандар, анандай концерт болгондо, концерттин көрүүнүн дагы маданияты болот да. Ошону берип турсаңыздар, сиздер кол чаап турсаңыздар, мынаяктагы өнөрлөр ачылат, түшүнөсүңөрбү? Чачылат деген. Мындай кыйкырып жүрүп, кол чаап коңуздар, жуксунна бар, биздин Ақталан эли барбы? Ана, көрдүңүздөрбү, Ақталан коомунун таланттары бар биздин эл журт. Дагы ошону укпайтам. Айчүрүк иштеп. Ана. Айчүрөгү мен арыдан уккам ушуну. Укпайтам дегенде, укпайт экен дегенде. Көрсө ушинтип көтөрүп өткөндө бар экенсиздер ошо шаңданып отурсаңдар сонунда. Мына башка жерлерде концерт болуп атканда элдер оператор карабай, милицияларга карабай чуркап келип сүрөткө тартат го кыздар келип. Кыздар деп напсимди узбай эле коюн. Хотя келиңдер. Мындай простой телефон менен мусуле келип койсоңуздар, көңүлүңүздү көтөрүп айланайын тугат. Көрүп эле жүрөсүздөр, концертти ызычуу милициялар тоса албай калат го. Жаман жоош элбиз, туугандар. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Сиздерди көргөнүмө абдан кубанычтамын, урматтуу туугандар. Эми биякта таланттар көп, эч кимдин убактысын албайын. Болбосо мен сүйлөгүм эле келип атат. Эме кылбайын, мен дагы анча-мынча ырлар жазып жүрөм, ошол ырларыман бир дырдап кетейин деп коймо. Оозума таш кой, кетем азыр, кел алып, араң келип кайра кетейин деп кой. Ошо кол чаап туруңуздар, туугандар, дух берип туруңуздар, мындай Ташиевке окшоп дух берип туруңуздар. Дем берип туруңуздар, урматтуу достор. Кол чаап туруңуздар, мояктагылар айланайын, сиздер деле бар экенсиздер го. Бир куплет. Өзүбүздүн таланттар барсыздарбы? Ана бар экен го. Бар экенде азаматсыздар. Мына Адилбек байкен баш болуп бардык таланттар келип ушунчалык кубанып атам. Менчи кубанганыман каза болуп карайын десем жашмын, туугандар. Кол чабып эле керек да, кубанабыз. Негизи мен менен таарынбайм деп эч ким сүрөткө түшпөйт. Көнүп калгам өзүчө. Эч ким деле сүрөткө түшпөйт. Бир жолу эле могу нарындан концерт коюп барып калсам бирөө түшүп калды. Жаш кыз экен, жолу бар. Таң калдым, эки шам кетип калып, жаш, по-моему 98 же 99. Жашта сүрөткө түшүп калды, кубанып сүрөткө түшүп кетип бараткан. Чоңуз кетпей туруңузчу. Мен менен эч ким сүрөткө түшмөсө эле, менин киного тартып калчу элем, кином жагабы, ыр жазып калчу элем, ырларым жагабы, күлдүрүп калчу элем, тамашаларым жагабы десем, микрофон берип коюп, элге айтыңыз десем, эч белең жакпайт дейт. Апе, кызык, анда эмнеге түшөсүң десем, кечинде үйгө барганда кичинекей баламды коркутам десе, болобу? Кагылайын жеңелер, кичинекей балаларды коркутканга деле кичине тартып отуруңуздар аны. Шундай эле Ақталан эли тандай таланттуу эл деп айтышат. Сыймыктанам. Токтогулдун эли дагы айтат да, биз таланттуу элбиз деп. Мен кошулам 100% таланттуу. Бирок алардын баары сахнага чыккан. Биздин Ақталандын эли бүт таланттуу. Көлдөн аял алса таланттуу алып келишет. Таластан алса таланттуусун алып келишет. Таң калам, Ақталага келин болгондун келиндери дагы таланттуу. Билбелеси бар да биздечи. Бозокаев ушундай билбеле.